Айнаш Абдымановна, сиз бүгүн Кыргыз мамлекетинин Фемидасысыз да. Мындайча айтканда, адилеттүүлүк деп өзүңүз сөз баштадыңыз. Албетте, жеке сизге эч кандай сын пикир жок, бирок жалпы сот тармагы боюнча айтылган сөздөр эл арасында калк айтса калп айтпайт демекчи орду бар. Азыр эле айтылып кетти, Арабаев боюнча статьясында мен окудум. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамга ылайык саясий жетекчинин ишенимдүүлүгүн жоготкондугу үчүн кызматтан алынды. Бул деген сөз, демек, кээ бир учурда азыр мурда айтпаган болсо, азыр айтыш керек. Ушунун көрсөтмөсү менен жарандын же экономикага мамлекеттин кандайдыр бир терс таасирин тийгизген болсо, тартип комиссиясы соттор менен иштеп, аныктап чыгып, чара көрүш керек.